Арыбаңыздар, урматтуу угармандар, Гапыр Мадаминов агайыбыздын педагогикалык этюдтар деген китебинин эң сонун тема менен бөлүшөбүз. 31 бетте бир үй бүлө, бир муундун жашоосун багытын жакшы жакка бурган студент деген тема боюнча маалымат беребиз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Райондун борборунда жаңы жыйын болот. Күтүүсүздөн тез жетип келиңиз деп борбордон чакырышты. Таң эрте шашып жолго чыксам, өкмөттө бухгалтер болуп иштей баштаган Мадан деген окуучум жаныма келип калды. Агай деп сыйлап отургузуп, жол алыс сүйлөшүп бараттык. Өзүнүн иштери, классташтары, турмуш жөнүндө токтоо сүйлөп баратты. Кечээги шок окуучумдун мектепти, андан кийин университетти жакшы бүтүрүп, адис болуп, токтолуп, ой жүгүртүп калганына ыраазы болуп бараттым. Булак башыдан өтүп баратып, мен илгери ойлобогон бир күчтүү ойду айтты. Агай, алыскы айылда гимназия ачып, жакшы кылыпсыз. Учурунда түшүнүп-түшүнбөй жүрүппүз. Ойлоп көрсөм, бул мектеп гимназиябыз акысыз, жөнөкөй болгондугу үчүн айылдагы өтө көп жупуну, жөнөкөй адамдардын балдары окуп, билим алып, медакадемия, Манас, КУ, ал эле эмес Америка, Россия, Япония, Турция жана башка мамлекеттерде иштеп калышты. Ошолордун баардыгы ушул мектебибизден алган билимдин шарапаты, жардамы. Бирок эң башкысы башка. Бул мектеп гимназиябызда бир жөнөкөй үй бүлөнүн уулу же кызы келип окуп, медакадемияга же башка журдорго окууга өтүп, жакшы бүтүрүп, адис болуп, өздөрүнүн үй бүлөсүндөгү калган ини карындаштарына жожго жол ачты. Биз ойлонуп талдап чыксак, биз бүткөндөрдүн үй бүлөсүнөн буга чейин жожго окууга барган эмес экен, интеллигент, адис чыккан эмес экен. Дыйкандын баласы дыйкан, чабандын баласы чабан, айдоочунун баласы айдоочу жана башка болуп жүргөн экен. Бирөөсү жожго өтүп, калгандарында ээрчитип чыга баштады. Ошентип ата-бабалары жөнөкөй жумушчу, чабан болуп келген үй бүлөдөн алгачкы интеллигенттер, жогорку билимдүү адистер чыга баштады. Эми келечекте алардын балдары да дарыгер, инженер жана башка жогорку билимдүү болушат. Ошентип бул гимназия мектебибиз көптөгөн үй бүлөлөрдүн жашоо образын жаңы тепкичке алып чыгып жол салды. Бул өзгөрүү чоң өзгөрүүнүн башаты. Мен ушуну ойлоп, классташ досторум менен талкуулап, сизге гимназияга ыраазы болуп жүрөм. Албетте, аталарынан бери жождо окуган үй бүлөлөр да болгон. Бирок мен 4-5 муундун бири да жожго барбаган үй бүлөдөн дарыгерлер, инженерлер чыкканына сүйүнүп, сизге ыраазычылыгымды айтып жатам. Бул бир топ үй бүлөнүн багытын жогорку даражага чыгуусуна себепчи болот экен. Ошол үчүн ыраазы болуп, дайыма бар болуңуздар дейм, деп сөзүн аяктады. Чынын айтсам, мен мынчалык ойлоп оптурмун. Өзүмдүн кечээки окуучумдан бул жалпылоочу ойду угуп, ыраазы болуп, исфанадагы чоң жыйынга сыймыктанып жетип бардым. Ошону менен чоң жыйын бүткөнчө иштерин аткарып, мени күтүп кечке жуук мени алып кайра үйгө жеткирди. Дагы кызмат болсо айтып туруңуз, агай деп, жарк этип машинасын айдап жолуна түштү. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Өзүңүздөр дагы бул китепти колго алып, миң уккандан бир көргөн дегендей өзүңүздөр колго алып бул китепти барактап чыксаңыздар, мугалим, педагогика, сабак, деги эле педагогикага байланыштуу эң сонун маалыматтар менен тааныша аласыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.